Урматтуу кыргызстандыктар, фермерлер, айрыкча эчки сүйүүчүлөр. Мына бүгүн биз өтө бир уникалдуу эчки короодо турабыз. Ушундай аябай таң калыштуу эчкилерди Кыргызстанга алып келип багып жаткан Мирбек Жумалиев мырза. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Мирбек, Хош келдиңиз. бул эчкилердин тукумунан баштайлы. Бул аябай өткөндө да тартып кеткенбиз, кулагы узун. Муну кыргызча кандай атасак экен? Узун кулак эчкилер, Узун кулак. Узун кулак эчкилер. Илимде кандай бунун аталышы, породасы? Гулаби. Гулаби. Бул эчкилер мынандай карасаң, алдынан карасаңчы, эчкиге окшоп да кетет, окшобой да кетет, Мынандай профилинен карасаң, мынаны карайм, мынаны кара. Берди атат, Уже саат болуп калды. Берди. Бир күндө канча жолу жем бересиң? 2 мал. 2 мал. Эртең менен кечинде. Эртең менен кечинде. Дал өз саатын бересиң. Мисалы эртең менен канча бересиң? Эртең менен 8-ден 9га чейин. 8-ден 9га чейин. Кечинде жем жейт. Анан 10дордо уже чөп салынат. Анан жемдин айтып коеюн. Бул жемге өзүнүн биодобавкалары бар. Азыр биз добавкаларын кошуп дайындап алганбыз. Ошо биодобавкаларын кошуп, мындай кылып сәл нымдап берсек, жакшы жейт, 100% сиңет да. Анан курак берип койсоң, курак ашкыла албай калат. Курак болгондо ашкыла албай калат, еще не болуп калат да. Ысырап. Мындай ысырап болуп калат, чүчүрөйт, бышкырат. Муну берсе, жана премикстерин, биодобавкаларын баары жабышпайт. Ушундай алып беребиз. Бир аз нымдап. Кеттик. Мына бул улактары. Булар энелери. Канча улагы бар? 4 улак бар. 4 улак. Эреси бирөө эле да. Эки эчки, 4 улагы, ар биринин 2 баласы бар. Ооба. Бул энеси будан чоң, анткени бул чебич. Бул дагы өзөт. Бул дагы 1 жылдыктар да уже. Булар уже жаш улактар. Улактар. Бул улактар кайсы айда туулган? Улактар апрельский, март. Сен мына теке улак болсо, булардан 2 ай кичүү. Сен алгандайын туулду да буякта, булар мунулар энелер тууду да. Бул уже кыздары, булардын эжелери да. Түшүндүрүп айтканда, булардын эжелери. Ооба. Мына теке улак башка короодон келген. Таң алмаш кетти. Бул теке улак мунулардан 2 ай кичүү, уже буларга жетип алган. Бул дагы өзөт. Анан сиздин атыңыздан подписчикмин деп лайк басып келсе, муну мени сатууга чыгардым. Улактыбы? Улакты экеничи. Ооба. Если эчкилериңиздин тукумун оңдойм десеңиздер. Келишимди бада сатам. Бул мына ушу текелерди, ушул текени кадимки биздин эчкиге кошсо болобу? Болот, Секиреби? Секирет кадимкидей эле. Анан биздин эчкилер чоң болуп чыгат. Жакшы чыгат. Бойлуу ушундай болуп. Мунун карачы, мунун бир кишиге окшош жанып караса, бул жемин бер дейт уже, жемин бер дейт. Доолоп атат, жемин бер дейт уже. Жемин бер дейт. Берчи кандай жешет экен кара, көрөйлү. Көрөлү. Кел. Гуля. Аттар бар, ар биринин аттары бар. Муну мезали. Муну окусо, могу роза яшенник менен жүрбөйбү? Жүр, көрсөтүп коеюн. Могу роза яшенник менен жүрбөйбү? Ооба. Мына. Породасы гулаби болгондуктан Гуля деп койдум. Гуля? Гуля давай. Гуля. Мунуга оранжевый морковный яшенник менен жүргөн, бул Нураби. Нурабиби бул? Гулаби, Нураби. Тиги наркы Гуля. Гуля. Мунунчу? Булардын азырынча аттарын жаттай элек, булар уже эмне кылып атат да. Жаңы. Жашоого жаңы аттанып атышат. Текенин аты Гугулбай. 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 Эмнеге Гугулбай? Гуля да, Гулаби да породасы. Анан ошого уйкаштырып Гугулбай кылып койгом. Буну эми азыр ат койгондон кийин чакырсаң келеби? Мисалы Гугулбай десең тааный келет. Уже мо теке улак атын жата баштады. Кана жем берчи. Жаман шашысы кетти байкуштар. Так, ой. Анан улактарга кетет.
Улактар аркырдан жетип турбайбы, Булар могу столго койгом да. Столго чыгат. Столго чыгып алып жешет. Азыр арттарынан тартсаңыз болот. Так, мына. Булар жана столго чыгып жетип турбайбы, бою кичине да. Кириңиз ич. Азыр качып кетпейби? Жок, качып кетпейт. Так. Мына. Мына улактар, 4 улак. Мына теке улак. Муналардан 2 ай кичүү. Уже буларга жетип алды. Бою. Анан булар мына тартайып, тартып коюп, экстриер жакшы да, буту колдор жоон, бийик, узун теке чебиштер болот да. Булар сүт багытындагы эчкилер, Сүт багытында. Бул анан эт багыт. Бир күндө бир эле салабы же 2 салабы, эртең менен кечинде? Булар жаңы туулган кезинде, жаңы төлдөйт го. Төлдөгөн кезинде ар бир 2 саат сайын саап туруш керек. Уузун улакка ички кирип тойгузуп, анан бир 3 күн, 4 күндө бүтөт уузу. Толук чыгып, анан уже дойка кетет. Ага чейин уузун да саап, эмне кылсын да сабай бересиз. Муну анан сүттү сай 2 саат сайын массаж жасап. Желиндерине? Желиндер массаж жасап. Желиндерине. Ошо желинде болом да көз жер. Анан баягы желин клапандар ачылып, улактар чоң, желини чоң болуп, клапандар ачылып, сүт толуп турат. Аны сен кайдан билип алдың ошондой болоорун? Же мурунда бактың беле? Мен мурда айттым, Занинский, Нубийскийлер баккан да. Мен анда Занинским 4 литрок болчу. Булардын эми баары принцип бир да, эчкинин. Багыш баары окшош да, туурабы? Парода каралат. Парода карайлы. Бирок эми түбү бир, окшош. Түбү окшош. Парода. Мунун мүнөзү кандай? Булар аябай шок, анан эрке болот экен, бул колго багылганданбы, ушу вольердин ичиндечи. Мага аябай көнүп алышкан да. Мисалы, чужой бирөө, башка бирөө кирип кетсе бияка, кадимкидей тап берип, чочурканып, кызганып, менденчи? Мени кызганат да ошондо. Тап берип, мүйүздөрү баягы уйдукундай мондай. Кичеке болот да. Эми чыгат да, эми чоңойтат да мүйүздөр, Жок, мындай кезинде уже бири-бирин сүзүп аткандан эмне болгон? Кастрация болгон. Кесип койгонсуз. Кестирбей эле койсо болобу эле? Болчу, бири-биринин чатына ийилип ойношот да буларчы. Энди дагы кезилет жана безболезненное обезвоживание деп коет экен. Ошо менен акырын нелери билет, ветеринарларчы. Эми мунун бир мындай кыргызга эң көп суроо, кыргыздар тарабынан берилчү, дыйкандар, малчылар, ушу эчки сүйүүчүлөр тарабынан берилчү суроо бул канча турат, бунун бюджети кандай? Мисалы үчүн мына 2 эчкини канчага алдың, анан бул качан актайт, жемине канча кетет дегендейчи. Мисалы мына 2 эчки, болжол менен айталы, канчага келди, анан качан актайт бул? Булар мондай улак, будан кичине улак кезинде келишкен. Анан биздин эчкилер бар го, ооба, кадимки эчки. Кадимки эчки. Ошолор эми чоңоюшкан булар. Эмип кадимкидей кылып. Сүттү эчки алып, ошолор эми чоңоюшкан. Тигилер булар дагы баягы суррогатный энени эчкини эми чоңоюшту. Тигилер да ошентти. Азыр жакында эле чыкты да булар неден. Булар өзүнүн жемин жеп бүтүп, мына жака келип алышты. Бияка келиши болот. Булар баарын жеп коюшат ага чейин. Төртөө берилген жемдин баарын жеп коюшат. Эми бул тамак жеген, жем жеген бул бардык эле эчкилерге мүнөздүү, бардык эле малга мүнөздүү нерсе да. Анан эми мунун өзгөчөлүгү, мына мисалы үчүн жегенде, мына жем жеп атканда мына кулактары сүйрөлүп, мына жемге буланып калат экен, Анан буну ким тазалайт? Өздөрү тазалайбы же жалайбы? Улам жеп отуруп эле таптаза кылып иштейт. Жок, кулагын ким тазалайт? Мисалы мына кулагын жем болуп калды да, сүйрөлүп. Бияка түшүп калат бияка. Түшөт, же өздөрү жалайбы жана мышка окшоп? Жок, жалбайт. Бул жана дарбыз жегенден ушинтип батталышып атат да. Аппак. Ушундай аппак. Мисалы, мына текени уңку деле ошентип калат. Карабайсызбы? Дарбыз жеп батталышып. Дарбыз жешти да? Дарбыздын үйдөн аткот деген калбайт, баарын жеп салат. Мыногу булардан 2 ай кичүү. Уже буларга жетип алды. Бул уже мондо болуп
1 метр 1,10 болот да мунун бойучу. Муну өзүн мына боюн өзүн караңыз, кулагын караңыз. Почти көчүгүнө жетейин деп калган. Бу жерде жүрөт уже мынча эле. Кичик. Буларды кайра кайталап коелу. Кулагы эмне үчүн узун мунун? Мунун кулагы мунугун муздатат. Кондер деп коет. Кондиционер. Кондиционер. Муну радиаторда. Бул басканда ысык жактын жаны бар да. Минтип басканда шамалдайт. Анан муну кан тамырлары менен кан барып, көрүнүп атабы? Кан көрүнүп атат. Муну кан тамырлары менен кан барып, денесин муздатат да. Өзгөчөлүгү. Анан мунун дагы бир өзгөчөлүгү аябай таза экен, таза көрсүзбү? Таптаза. Жыты жок. Жыт жок. Бул эмне үчүн кантип тазаланат? Жарай бирин-бири уй жарайт го. Бул булардын жаткан жерлерин карабайсыз. Мисалы үчүн могу жерге жатпайт. Таза жерге жатпайт. Шыпырыш керек. Кой берген жеринде жатпайт. Анан шыпырып койсоң ошол жерге жатып алышат. Неме сийгендечи? Сийгенде бир бурчу бар алда. Туш келген жерде сие береби? Же бурчка сиеби? Могу ургачылары бир жерге сиет. Бул текеси болсо көрүнгөн жерге сие берет. Сийип кете берет да, беринде да эмнеси. Ара жерге чүрүтүп кете берет. Булардын дагы ушу эркеги неме болот экен да? Бейбаш анан. Буларда эмне болбойт да? Тыстап болот болбойт экен, Анан биздин эчкилер жыттан берет го. Буларда бир аз эле болот, текесинде бир аз эле жыт болот. Минтип келип анан минтип билесиң да? Ургачысында такыр жыт болбойт. Ургачысында жок. Таза, Мунун кулагын мындай кармаганда оорутпайбы? Жок. Мынакей. Жип арканын кереги жок буга. Кулагынан сүйрөйсүң. Минтип коюп жүрө бересиз. Басат. Өзү басып жүрө берет. Булар ойнойбу мына улактар так секирип? Ойнойт кадимкидей. Вольерден ашып кетейин деп. Ушундай мына улактар бул моондо болуп чоңойот. Булар дагы 2-3 жыл өсөт мына дагы бой. Дагы өсөт, Булар азыр мына мен белимден келип турат. Булар дагы мончо болуп өсөт. Теке вообще 1,10го чейин барат. Канча литр берет? Негизги суроого келели. Мисалы үчүн бул биринчи тууганда канча берет? Улак. Ошо жана биринчи тууганда? Биринчи тууганда эчки күнүнө канча? Жок, күнүнө канча сүт берет? Ал берген чөгүңүз жейимиңизге байланыштуу. Чөгүңүзгө. Канчадан баштап канчага чейин берет? 2 литрден 1,5 литрден өйдө кетет. 4 литрге берет. Сизге сүрөттөр болсо сизге жиберип коеюн, анан видеого кошуп коесуз. Бул кана мына башынан сылачы, мындай бул жыргап, көзү жумуп, неме кылып атат, эркелеп атат сыласаң. Азыр бул кысканат азыр. Мунусу кызганат эми. Азыр бул кыскана баштайт азыр. Бул келип калды, буну 2 жума кичүүрөөк да, ичине сыйлап турат. Анан бул ызаланып келип, муну сүзүп берет. Кана эркелетчи? Эркелете бер. Мына болбосо, тетиги жериңе жем жууп, жем тийип калбады эле ошого. Жытына келип атат. Айбай. Болду эми той иш да? Той иш эми азыр бир аздан кийин мага секирип атат бул. Неме кылып атат? Баары бир теке да. Бул теке моондой болуп алып, булар менен зүзүшөт кадимкидей. Баары бир теке да. Ооба. Мунаны кара. Булардан кичүү болсо дагы буларга жетип алды. Бул эми будан да өзөт. Мисалы сенде кандай, өзүңдө кандай сезимдер болуп атат азыр? Мына биздин өздүн эски эчкилерде алар мынчалык адамга жакын болбойт да. Алар. Анан муну бакканда кандай бир жыргал кайф алып атасызбы? Кандай болуп атат? Өтө сонун. Да? Эмнеси сонун? Карабайсызбы, монтип эркелешет. Өздөрүнүн кылыктары бар, ар биринин. Ар биринин өзүнүн характери бар. Өздөрүнүн характерлери бар. Бу жерде характери чатак кайсы? Мына. Характери чатак Гулянын. Эмнеге? Мына Гуля. Гуля. Нураби, бул Жош. Бул Нураби. Карабайсызбы, уже ошейник
жыртып таштады. Чатакта ушул жерден эле билинип турат да. Буларда мүнөз болот. Жоошу бар. Анан өзүң саадың да? Ушул мына гуляны саадың? Булар азыр туу элек. Мен саап аткандарын көргөм. Саап аткандарын көргөнсүң. Бай саадырабы, оңой эле саадырабы, жоошпу? Тиги жана өзүнүн столу болот. Жем салып коесуз. Болду ошол жерге кадимки эле орустун эчкилеринде болуп секирип чыгат. Жатта болот ошол жерде. Убакыт саатына келип секирип чыгат. Сиз баягы астына идиш коюп саабай аласыз. Бул эми кандай пландар бар? Мына азыр 4 улагың, 2 эчкиң бар экен. Буну эми кантип көбөйтөсүңбү же сатасыңбы? Муну кийинчерээк эсли ургач алам десе кийинчерээк сатпасам, азыр ургачтар сатылбайт. Могу теке улак сатылат.